8 bölüm. Теңир Мусага мындай деп айтты. Аарунду, аны менен бирге анын уулдарын, алардын кийимдерин, ыйык кызматка майлоочу майды, күнөө үчүн курмандыкка чалына турган букачарды, 2 кочкорду, ачыткы кошулбаган 1 себет нанды алып кел. Бүт жамаатты да жыйын чатырынын эшигинин алдына чогулт. Теңир Мусага кандай буйруса, ал ошондой кылды. Бүт жамаат жыйын чатырынын эшигинин алдына чогулду. Ошондо Муса жамаатка кайрылып мындай деди. Теңир мындай кылууну буйруду. Анан Муса Аарунду жана анын уулдарын чакырып, аларды сууга жуунтту. Анан Аарунга узун көйнөк кийгизип, белине бел курчоо курчап, анын үстүнөн чапан кийгизип, анын үстүнөн алжапкыч кийгизип, алжапкычтын сыртынан бел курчоо курчап, аны менен алжапкычты байлап койду. Анан анын үстүнөн төш чөнтөк кийгизип, төш чөнтөктүн ичине Урим менен Тумим салды. Анан Теңир Мусага буйругандай, анын башына кидар кийгизип, кидардын алды жагына жылмаланган алтын тактайчаны, ыйык таажыны такты. Анан Муса майлоочу майды алып, жыйын чатырын, анын ичинде болгон нерсенин баарын ыйыктады. Анан майлоочу майдан алып, курмандык чалынуучу жайга 7 жолу чачып, курмандык чалынуучу жайды жана анын баардык буюмдарын, жуун кушту, анын таканыштарын ыйыктады. Анан майлоочу майдан Аарундун башына койду, аны ыйыкташ үчүн майлады. Анан Муса Теңир ага буйругандай, Аарундун уулдарын да чакырып, аларга да узун көйнөк кийгизип, белдерине бел курчоо курчап, баштарына баш кийим кийгизди. Анан ал күнөө үчүн курмандыкка чалынуучу букачарды алып келди. Аарун менен анын уулдары анын башына колдорун коюшту. Анан Муса аны союп, канына сөөмөйүн алып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнүн ар тарабына сыйпап, курмандык чалынуучу жайды ыйыктады. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төктү. Аны таза кылыш үчүн ошентип ыйыктады. Анан Муса курмандыктын ичиндеги бүт майын, боор майын, 2 бөйрөгүн, алардын майын алып, курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Букачардын өзүн, терисин, этин жана канжинин Теңир Мусага буйругандай стандын сыртына алып чыгып, отко өртөп жиберди. Анан ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалынуучу кочкорду жетелеп келди. Аарун менен анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту. Анан Муса аны союп, анын канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан кочкорду жиликтеп бөлүп, башын, майын, жиликтеп бөлүнгөн эттерин өртөп жиберди. Ал эми ичеги карындар менен шыйдактарын жууп, кочкорду бүт бойдон курмандык чалынуучу жайда өртөп жиберди. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү бул курмандык Теңир Мусага буйругандай Теңирге арналган курмандык. Анан ал ыйык кызматка дайындоодо чалынуучу 2 кочкорду алып келди. Аарун жана анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту. Муса аны союп, канынан алып, Аарундун оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагына жана оң бутунун баш бармагына сыйпады. Анан ал Аарундун уулдарын да чакырып алып, алардын оң кулактарынын көнчөгүнө, оң колдорунун бармактарына, оң буттарынын баш бармактарына сыйпады. Анан курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан анын майын, куйругун, ичиндеги бүт майын, боор майын, 2 бөйрөгүн, алардын майын оң санын алды. Анан Теңирдин алдында турган себеттеги ачыткы кошулбаган нандан бирди, зайтун майы кошулган нандан бирди жана тандыр нандан бирди алып, аларды май менен оң далынын үстүнө койду. Муса мунун баарын Аарундун жана анын уулдарынын колдоруна берди. Алар аны Теңирдин алдында силкилдетишти. Анан Муса буларды алардын колдорунан алып, курмандык бүтүндөй өртөлчү жайда өртөп жиберди. Бул курмандык ыйык кызматка дайындоого арналган, жыты Теңирге жаккан курмандык. Анан Муса төштү алып, Теңирдин алдында силкилдетти. Теңир Мусага буйругандай, ыйык кызматка дайындоодо чалынган кочкордон Мусага тийген үлүш ушул. Анан Муса майлоочу майдан жана курмандык чалынуучу жайдагы кандан алып, Аарунга жана анын кийимдерине, анын уулдарына жана уулдарынын кийимдерине чачты. Аарун менен анын кийимдерин, уулдары менен алардын кийимдерин ушинтип ыйыктады. Анан Муса Аарунга жана анын уулдарына мындай деди: "Этин жыйын чатырынын эшигинин алдына бышыргыла. Аны ошол жерде ыйык кызматка дайындоого арналган себеттеги нан менен кошо жегиле. Мага аны Аарун жана анын уулдары жесин деген буйрук берилген. Ал эми эт менен нандан артып калганын өртөп жибергиле. Силерди ыйык кызматка дайындоо күндөрү бүткөнгө чейин 7 күн жыйын чатырынын эшигинин алдынан кетпегиле. Анткени силерди ыйык кызматка дайындоо мөөнөтү 7 күнгө созулат. Силердин тазаланууңар бүгүнкүдөй болушу керек.
Теңир ошондой буйруган. Жийин чатырынын эшигинин алдында 7 күн бою күнү-түнү тургула. Өлүп калбашыңар үчүн Теңирдин алдында сак тургула. Анткени мага Кудай Теңирден ушундай буйрук болгон. Теңир Муса аркылуу эмнени буйруса, Арун жана анын уулдары ошонун баарын аткарышты. 9-забур. Ырчылар тобунун башчысына Лабейин өлгөндөн кийин Дөөттүн забуру. Сени Теңир бүт жүрөгүм менен даңктайм. Сенин бүт кереметтериңди жарыялайм. Сен жөнүндө кубанам, салтанат курам. Кудуреттүү Кудай, ысымыңды даңктап ырдайм. Менин душмандарым артка качканда мүдүрүлүп жыгылып, сенин алдыңда өлүшөт. Анткени сен мага адилеттик кылдың, кыйынчылыктан чыгардың. Сен адилет, сот тактыда олтурасың. Бутпарас элдерге каардандың, ыймансыздарды өлтүрдүң, алардын атын кылымдан кылымга эстегис кылып өчүрүп салдың. Душмандын куралы таптакыр калбай калды. Алардын шаарларын да талкаладың. Алардын аты өздөрү менен кошо өчтү. Бирок Теңир түбөлүк турат. Ал сот жүргүзүү үчүн өз тагын даярдады. Ал ааламды чындык менен соттойт, элдерди адилеттик менен соттойт. Теңир эзилген адамга баш баана, кайгы учурунда таяныч болот. Сенин ысымыңды билгендер сага ишенишет, анткени сени издегендерди талаага таштабайсың, Теңир. Сион тоосунда жашаган Теңирди мактап ырдагыла, анын иштерин эл арасында жарыя кылгыла. Анткени ал кан үчүн жазалайт. Ал кан төккөндөрдү унутпайт, эзилгендердин ыйын эсинен чыгарбайт. Мага ырайым кыл, Теңир. Мени жек көргөндөрдөн тарткан азабыма көз сал. Мени өлүм эшигинен алып чыгуучу бир өзүңсүң. Сени Сион элинин дарбазаларынын алдында даңазалайм. Мени куткарганыңа кубанам. Мага көрү казган эл өз көрүнө өзү түштү. Өздөрү жайган торго өздөрү чалынып калышты. Теңир өзүнүн жүзөгө ашырган соту менен таанылды. Ыймансыз адам өз колу менен кылган ишинен кармалды. Ыймансыздар менен Кудайды унуткан элдердин баары тозокко түшүшсүн. Анткени жакыр биротоло унутулбайт, кембагалдын үмүтү биротоло үзүлбөйт. Теңир ордуңан тур, адамдар үстөмдүк кылып кетпесин, бутпарас эл сенин алдыңда жазалансын. Теңир аларга коркунуч жибер, элдер өздөрүнүн адам экенин билишсин. 23-бөлүм. Өкүмдар менен бир дасторконго отуруп калсаң, ким менен отурганыңды унутпа. Эгерде тамак соо болсоң, кекиртегиңди тый. Анын таттуу тамактарына азгырылба, анткени ал алдамчы тамак. Байлык жыйнаш үчүн түйшүк тартпа. Мындай ойлоруңду ташта. Сен ага көзүңдү бураарың менен ал жок болуп кетет, анткени ал өзүнө канат жасап алып бүркүт сыяктуу асманга учуп кетет. Сараң кишинин колунан тамак жебе, анын таттуу тамактарына азгырылба. Анткени анын жүрөгүндөгү ойлору кандай болсо өзү да ошондой. Ал сага иш же дей берет, бирок жүрөгү сени менен эмес. Жеген бир кесимиңди кайра кусасың, жакшы сөздөрүңдү текке кетиресиң. Акылсыздын кулагына сүйлөбө, анткени ал сенин акылдуу сөздөрүңдү жек көрөт. Мурунку чегараны жылдырба, жетимдин талаасына кирбе. Анткени алардын коргоочусу күчтүү, ал сага каршы чыгып аларга болушат. Жүрөгүңдү билимге кой, кулагыңды акылдуу сөздөргө төшө. Баланы жазасыз калтырба, чыбык менен жазалагандан ал өлбөйт. Чыбык менен жазалап, жанын өлгөндөр жаткан жайдан сактап каласың. Уулум, эгерде сенин жүрөгүң акылдуу болсо, анда менин жүрөгүм да кубанат. Сенин оозуңдан туура сөздөр чыкканда, ички дүйнөм кубанат. Жүрөгүң күнөөкөрлөргө көз артпасын. Тескерисинче, жүрөгүң бардык күндөрдө Теңирден коркуп турсун. Анткени келечегиң бар, үмүтүң ишке ашат. Уулум, кулак сал, акылдуу бол, жүрөгүңдү түз жолго бур. Шарап ичип мас болгондордун этке ашыра тоюп алгандардын арасында болбо. Анткени ички иштер менен ашыра тоюп алгандар жакырданып кетишет, уйкучулук жыртык кийим кийгизет. Атаңдын тилин ал, анткени ал сенин атаң. Энеңди каарып калганда да жек көрбө. Чындыкты сатып ал, акылмандыкты, билимди, акыл эсти сатпа. Адил адамдын атасы сүйүнөт, акылманды төрөгөн кубанат. Атаң кубансын, төрөгөн энең сүйүнсүн. Уулум, жүрөгүңдү мага бер, көзүң менин жолдорумду карап турсун. Анткени бузулган аял терең аң, ошондой эле бирөөнүн аялы тар кудук. Бузулган аял каракчыдай болуп буктурмада отуруп алып, эл арасында мыйзамды бузгандарды көбөйтөт. Улуган ким, онтогон ким, чатакташкан ким, кайгырган ким, себепсиз жараат алган ким, көзү канталап кызарган ким. Алар керээли кечке шарап ичип отургандар, алар күчтүү ичимдикти жакшы көргөндөр. Шараптын кызарганына, чөйчөктө көбөргөнүнө, мелтирегенине караба. Акырында ал сени жылаандай, уулуу жылаандай чагат. Башка бирөөнүн аялын карайсың, жүрөгүң бузуктукту сүйлөй баштайт. Ошондо деңиздин ортосунда, кеменин үстүндө уктап жаткан адамдай болосуң. Ошондо сен мени сабашты, бирок эч жерим ооруган жок, мени түрткүлөштү, бирок эч нерсе сезген жокмун. Ойгонгондон кийин кайра ошону эле издейм деп айтасың. 2-бөлүм. Бир туугандар, биздин силерге барганыбыз пайдасыз болбогонун билесиңер.
Бирок буга чейин биздин Филиппиде азап чегип, кордук көргөнүбүздү өзүңөр билесиңер. Катуу каршылыктарга карабастан, Кудайдан кайраттуулук алып, силерге Кудайдын жакшы кабарын жарыяладык. Анткени биз силерге насаатты адашкандыктан же арам ой менен айтпайбыз, эч кимди алдабайбыз. Тескерисинче Кудай ылайык деп таап, жакшы кабар таратуу ишин бизге ишенип тапшыргандыктан, биз адамдарга жагуу үчүн эмес, жүрөгүбүздү сынаган Теңирге жагуу үчүн сүйлөйбүз. Өзүңөр билесиңер, биз силерге эч качан жагалданган жокпуз. Куулук менен өз пайдабызды көздөгөн жокпуз. Буга Кудай күбө. Силерден да башкалардан да адамдык атак даңк издеген жокпуз. Машаяктын элчилери катары силерге салават менен келсек деле болмок. Бирок биз баласын бөпөлөгөн энедей болуп, силерге жумшак мамиле кылдык. Силерге болгон сүйүүбүздөн улам, биз силерге жакшы кабарды таратып гана тим болбостон, өз жаныбызды берүүгө да даяр элек. Анткени силер биз үчүн кымбат болуп калдыңар. Бир туугандар, биздин эмгегибиз, кыйналганыбыз силердин эсиңерде. Эч кимге оорчулук түшпөшү үчүн күнү түнү иштеп жүрүп силерге Кудайдын жакшы кабарын тараттык. Силердин Исага ишенгендердин алдында өзүбүздү ыйык, адил жана кемчиликсиз алып жүргөндүгүбүзгө өзүңөр күбөсүңөр. Кудай да күбө. Анткени өзүңөр билесиңер, силердин ар бириңерге атасы балдарына кылгандай мамиле кылдык. Силерге кайрат берип, силерди сооротуп, силерди өз падышачылыгына жана даңкына чакырып алган Кудайга татыктуу жашашыңарды өтүндүк. Биз жарыялаган Кудай сөзүн кабыл алганыңар үчүн Кудайга дайыма ыраазычылык билдиребиз. Силер муну адамдын сөзү катары эмес, Кудай сөзү катары кабыл алдыңар. Чынында эле бул Кудай сөзү. Исага ишенген силерде аракеттенип жатканда ошол сөз. Анткени силер, бир туугандар, Кудайдын жүйүт аймагындагы Машаяк Иса жолундагы жыйындарына окшоп кыйынчылык көрүп жатасыңар. Жүйүттөр тарабынан кыйынчылык көрүп жаткан алар сыяктуу, силер да өз уруулаштарыңар тарабынан кыйынчылык көрүп жатасыңар. Алар Теңир Исаны өлтүрүштү, анын пайгамбарларын өлтүрүштү, бизди кууп жиберишти. Кудайга жаккандык кылышпайт, адамдардын бардыгына каршылык көрсөтүшөт. Куткарылып калышсын деп, бутпарастарга жакшы кабар таратып жатсак, бизге тоскоол болуп жатышат. Ушул аркылуу алардын күнөөлөрү чегине жетет. Алар Теңирдин каарына калышты. Бир туугандар, кыска убакытка силер менен жүз көрүшпөсөк да жүрөгүбүздө силер менен биргебиз. Ошондой болсо да силердин жүзүңөрдү көрсөк деген каалообуз чоң. Биз, мен, Павыл, силерге баралы деп бир-эки жолу чыгындык. Бирок бизге шайтан кедерги болду. Үмүтүбүз, кубанычыбыз, же мактанар таажыбыз ким? Теңирибиз Иса Машаяк келгенде, анын алдында ошол нерселерибиз силер эмессиңерби? Ооба, биздин мактанычыбыз да, кубанычыбыз да силерсиңер.